Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү биздин темабыз эти жок эки тамак деп аталат. Биринчиси вермишель, экинчиси вареники болмокчу. Эгер кызык болсо мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач вермишельден баштасак, өсүмдүк майын жакшылап ысытып, биринчи вермишельди салабыз. Дароо эле аралаштырбасак, түбү бат эле кызарып чыгат. Аркасынан тууралган пияздарды кошобуз. Пияз менен чогуу эле татымалдарды кошсок болот. Туз, кара мурч, кызыл калемпир жана өзүңүзгө жаккан татымалдардан кошсоңуз болот. Баардыгын чогуу эле аралаштырып 3-4 мүнөттөй кууруп алабыз. Тегиз куурулуш үчүн улам аралаштырып турабыз. Вермишельдерди кызарта кууруп алгандан кийин үстүнө кайнаган сууну куябыз. Сууну болсо вермишельди кандай идиш менен өлчөп алсаңыз, ошол менен бир аз азыраак кылып бирди куйсаңыз жетиштүү болот. Улам аралаштырып турабыз тегиз бышыш үчүн. Жана баардык суусу бууланып чыгып, түбүндө суусу калбай калат, бирок вермишельдин арасы нымдуу болот. Ошол кезде капкагын жаап, жай отто 15 мүнөт демдеп коебуз. Бышкандан кийин кааласаңыз бир аз сары май кошуп, жакшылап аралаштырып, андан кийин бере берсек болот. Бышкан эт, тоок, балык же болбосо жөн гана өзүн деле берсек аябагандай даамдуу болот. Менимче эң эле тез даярдалуучу гарнир болуп калат. Ал эми кийинки тамагыбыз, менимче балдардын сүйүктүү тамагы, бул вареники. Вареникини мен кандай жол менен жасайм? Алгач картошканы сууга кайнатып алабыз. Аны менен чогуу эле пиязды өсүмдүк майына кызарта кууруп алыш керек. Ал үчүн кызыл калемпир, туз жана бир аз кара мурч кошуп, ошондой эле даамдуу болуш үчүн бир аз ак май кошуп койсок да абдан сонун болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып, 2-3 мүнөттөй пияз жумшарганча кууруп алабыз. Эми сууга бышкан картошкага куурулган пиязды кошобуз. Бир аз ак май сөзсүз түрдө жана жашыл чөптөрдөн укроп кошуп койсок болот. Ал эми татымалдарды болсо картошканы бышырып жатканда туз кошулган, ошондой эле пиязды кууруп жатканда дагы мурч, калемпир кошулган. Азыр жөн гана жакшылап эзип аралаштырып алабыз. Ошо менен толтурмабыз даяр болот. Камыры болсо бүгүн кайнатма камыр болот. Бул эң эле тез даяр болуучу жана жайганга ыңгайлуу камырлардын бири. 6 стакан un алабыз. 6 стакан унга 2 стакан суу кетет. Баардыгын бир эле стакан менен өлчөп алабыз. 1 стакан суусу бир аз салкыныраак болот, анткени жумуртка кошулат. Ошону менен катар эле туз дагы кошуп, жакшылап чалып, камырыбызга аралаштырып алабыз. Ал эми экинчи стакандагы суу кайнаган суу болуш керек. Кайнаган сууну куюп, ысык болгондуктан алгач кашык менен ундарды жакшылап аралаштырып алабыз. Жана ошол эле кашык менен 3 аш кашык өсүмдүк майын кошобуз. Андан кийин колубуз менен кадимкидей эле камырды жууруп, жакшылап 5 мүнөттөй илеп алабыз дагы. 5 мүнөт тыныктырып койсок, ошо менен камырыбыз даяр болот.
Андан кийин ыңгайлуу болуш үчүн майда бөлүкчөлөргө бөлүп тоголоктоп камырыбызды жайып баштасак болот. Жакшы жери бул камыр столго дагы, өбөлккө дагы жабышпайт, ошондуктан ундабай эле тез-тезден жайып алсак болот. Ортосуна толтурмадан салып, четтерин бекитип, бардыгын түйүп даярдап алабыз. Достор, каналымда буу кабышкан май мантынындагы видеосу бар. Аны дагы кирип көрүп алсаңыздар болот. Ушул видеонун алтына шилтемесин калтырып коем. Ал эми бүгүн биз сууга бышырабыз. Кайнаган сууга бир аз туз кошуп, жакшылап кайнатып, күчтүү отко коебуз дагы. Варениклерди салып 2-3 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Жана албетте бышканда куурулган пияз менен берсек абдан сонун болот. Ошондой эле ак май же сары май менен майлап дагы койсок болот. Достор, эгер бүгүнкү видео сиздерге жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.